Assalamu alaikum, урматтуу Эгермен ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биздин көрүүчүлөрдүн суранычы боюнча мына бул жерден азыр түштүк аймагына каттаган машиналерди издеп келгенбиз. Албетте көрүүчүлөрүбүзгө сөз бердик эле. Маалымат алып бергеним бирок түштүккө каттаган машиналер мына базардын сыртында турат экен көрүп тургандай. Базардын ичине толгон машинанын бардыгы ушу Чүй областынын аймактарынын бардык тарабынан келген машиналер кирип ал жака турат экен дагы. Аймактардан келген машиналер мына ушу сыртка орун алат экен. Бирок мен баятан бери издеп түштүккө каттаган машиналер бар экен негизи. Бирок аралаштырып алгандыгынан кимиси кайсыл жака каттаганын сураш кыйын экен. Бири келсе, бири жок. Шопурлар базардын ичинде менимче. Бул жерде тургандардын бардыгы айтат, бул кичинекей машиналер каттабайт, мына ушул чоң машиналердин бардыгы Жалал-Абад Оштон келгендер экен. Бирок шопурлары жок машиналерге уже жүктөп коюп турган чамчаларын. Менимче ушул түштүктөн келген машиналер. Менимче эмес, албетте ушулар деп айтышты, бирок бир канча болду убакыттан бери күтүп турам. Сиздерге маалымат алып берейин деп. Бирок шопурларды тапкан жокмун. Албетте азыр муну айтып жаткан себеби тартып кое берейин дедим. Деген ылдый жагына көздөп издеп түшүп сураштырып, эгерде шопурун тапсам видеого данныйларын жазып жайгаштырам. Ошол телефондор аркылуу менимче байланышып аласыздар. Мына ушул машиналер түштүктөн келген машиналер экен. Ош Жалал-Абадка каттаган чоң машиналер дейт. Ар жагындагысы сарысы Ош Жалал-Абад эмес экен, арындан келген. Албетте ар жакта чачкын турушуптур, бирок мына бирөөсүн сиздерге тартып көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Шопурлары келгенден кийин телефон номерлерин жана башка данныйларын алып видеого жазып көрсөтөм. Ошол төмөндөгү даректерге деп шилтеме берем. Ошол жактан алып түштүккө транспорт маселесин суранып жаткандарга маалымат болсун. Көп экен. Сыртта дагы машиналар, бирок көпчүлүгү кетип калды дейт уже. Бир аз бул жака кечигип келип калыптырмын. Бирок менимче түштүккө кеткен машиналар мынчалык эрте кетпесе керек эле. Дагы маалымат толуктап, анан ушул видеого шилтеме таштап коёмун. Сөзсүз түрдө көрөсүздөр. Чоң машиналер ана каттайт экен. Ош Жалал-Абадка калган машиналердин бардыгы Талас, Нарын, көбүнчө Нарын, Ысык көлдөн келген машиналер.